Ассаламу алейкум достор. Биздин экинчи видеоурок FL Studio 20 боюнча, именно аранжировка жазуу боюнча. Так что экинчи видеоурокту баштадык. Бүгүнкү проектте основной эквализация кылганды көрсөтөм. Только эквализация кылабыз жана кичине бир башка инструменттер менен жана плагиндер менен иштегенге аракет кылабыз. Так что бүгүн более такой попсовыйраак, бираз попсовый бит жасаганга аракет кылабыз. Так, темп бүгүнкү проекттин темпи 116. Мынакей 116 темпте. Сразу эле инструменттен баштайлы. Биринчи бизге так снейр керек. Так, Pax деген папканы ачабыз. Снейр. Снейрди коебуз. Кикти коебуз. Мынакей Groove Kick 11 деген кикти иштеттим мен азыр. И hi-hat. Так, если силерде бул жакта channel rack мындай болсо, мына кнопканы бассаңар, мына переключаться этип алсаңар болот пенин ролго. Так, биринчи эле кикти прямой бочка менен. Мына прямой бочка койдуңар, төрткө, бир квадрат. Бир квадратка койгондон кийин буну калгандарына копировкага ар бирин бирден коюп чыкпаш үчүн просто Ctrl менен B-ны бассаңар өзү копировка болуп калат. Мынакей мынтип кызыл кылып бир квадратты белгилеп алгандан кийин всё. Ctrl B, просто копировка и всё. Так, снейр через одно коюлат, дайым. Ар бирин эмес. Через одно, например, биринчисине коюлбайт, экинчисине коюлат, биринчисине коюлбайт, экинчисине коюлат. Буну деле белгилейбиз и Ctrl B. Так, дальше hi-hat. Так, hi-hatты тезирээк коюу үчүн лайфхак белгилеп алабыз. Ctrl-ду басабыз, просто мышканын оң жагы менен белгилеп алабыздан Alt английский A-ны басабыз. Всё, мынакей көрдүңөрбү? Силерде бөлүнүп калды hi-hatиңер. Бул мынакей бир эле турган нерсе. Alt менен A-ны бассаңар, мына монтип бөлүнүп калат ар бирине. Муну мынакей мына крутилка менен скоростьту көбөйтүп же азайтып алсаңар болот. Мисалы. Же мындай. Hat более живойраак звучать этиш үчүн через одно, мына velocity деген жерден через одно бир аз пасайтып коебуз. Бирини бийигирээк, бирини пасыраак кылып. И всё, кайра эле Ctrl B. Кетти копировка. Так, дальше бас кошобуз. Так, биз үчүн анча Hormor деген VST плагин керек. Бул FL Studio'nун өзүнүн по умолчанию плагиндери. Так, бизге бас тандап алып. Итак, достор, бир аз важный информация. Монтаж кылып атып багып калдым. Компьютерим бир аз лагать этип калыптыр. Ошондуктан көп не обессудьте. Так что кийинки чыгарылыштарда более подробныйраак объяснять этип кетем. Так что приятного просмотра всем. Үчүн могул жерде стрелканы басабыз и preset деген папкага киребиз, экинчи папка. И биринчи эле басты алабыз. Окей. Биздин бүгүнкү тональностубуз окей, A4-тө. Белгилеп алабыз. Шрифт, копировка. Так, дальше плюсту басабыз дагы. FL Case алабыз. Пианино бизге фоновый музыка неме аккорд керек. Так, A4-төн баштайбыз. Бир квадрат. Кайра эле белгилейбиз. Шрифт, копировка. Биз азыр только ак клавишалар менен гана иштейбиз. Кара клавиатураларга, кара клавишаларга тийбейбиз. Только актар менен гана.
Эми бул пианинаны более широкийраак кылып звучание кылыш үчүн биздин корневой ноталар, мына эң астындагы биринчи нота бул корневой нота дейилет. Ушул нота силердин тандагыңыздар. Буларды белгилеп туруп, копировка кылып, бир октава астыга түшүрөбүз. Белгилеш үчүн Ctrl менен Shift басабыз, мышканын оң жагы менен монтип белгилейбиз. Shift, мышканын оң жагы и мына копировка болуп калат. Ушуну эле кайра копировка кылып алабыз, мына могул жерде эле кайра бир октава өдөгө чыгарабыз. Бир октава деген бул, например, нота додон кийинки нота дого чейин бул бир октава болот. Нота сиден кийинки нота сиге чейин бир октава болот. Мен окуган эмесмин музыкальныйда, ошондуктан нота билбейм. Ноталардан, точнее, кайсыл жерде кандай нота турушун билбейм. Мен чисто слух менен жазып үйрөнгөн үчүн силерге деле ошентип үйрөтөм. Так что бир аккордтун аттарыны же болбосо бир нотаны билбей жакшы түшүндүрө албай калган болсом, өтө деле грубо судить этиштин кереги жок. Колдон келишинче дегендей самоучкамын, методун тыка үйрөнгөнмүн мен деле. Ошол, дальше продолжаем. Все, кеттик мынакей. Бир октава өдөгө чыгардык, бир октава астыга түшүрдүк. Ошондо бизде полноценный чоң аккорд болуп калды. Так, эми буларды микшерге өткөзүш үчүн басабыз. Плагинди ачкандан кийин могул жерде болттун сүрөтү бар, настройка. Ушуну басабыз. И могул жерде трек деген жерде просто мышканын оң жагын бассаңар, өзү микшерге ыргытып коет мынакей. Аты менен. Дальше FL Case'ти өткөзөбүз. Болтту басабыз и тректи мышканын оң жагын бассак, все. Так, балансты тууралуу алабыз. Итак, эквализация. Биринчи эле эквализациянын бул эквалайзер эквализация деген бул өзү частоталарды, ар бир музыканын өзүнүн частотасы болот да. Например, низкий, высокий же средний деген частоталар болот. Например, высокий частоталар булар более такой деген низкий частоталар, а низкий частоталар булар такой более басовый частоталар, такой ду деген пробивной. А средний частоталар бул теласы болот основной. Ал жерде средний частотада основной снейр ойнойт же болбосо какой-то бир пианинога окшогон инструмент ойнойт же болбосо вокалдын, именно адамдын голосунун именно вот теласы главный, мындайча айтканда, жагымдуу жери ошол средний частоталарда ойнойт. Ошондуктан так что ошол нерсени обязательно билиш керек, эквализацияны. Так, отдельный эквалайзер жөнүндө дагы бир неме кылабыз, чыгарылыш кылабыз. Отдельный эквалайзерди полностью от одного до 100, короче, полный разбор кылабыз. Азыр бүгүн просто кыскача обработка жөнүндө. Так, биринчи каналды белгилеп алдык. Бул канал бизде kick. Мынакей. Нол жерден ачабыз. Fruity Parametric EQ2 деген плагинди алабыз. Бул эквалайзер. FL Studio'nун өзүнүн эквалайзери. Так, биринчи эле крутилканы, мынакей. Нол крутилкалар мындай болот. Булар ошол ар бир частотага жооп бере турган, мындайча айтканда, точкалар. Так, биринчини бирди алабыз. Мышканын оң жагын басабыз. 8 степке коебуз. Андан кийин дагы басабыз. Тейптен high pass деген тандайбыз. High pass бул низкий частотаны кыркуу дегенде түшүнсөңөр деле болот. High pass, low pass деген нерсе көп плагинде да колдонулат. Бардыгы эле бирдей эле иштейт, плюс минус. Ой, алхамдулилля. Так, дальше. Мынакей, көрдүңөрбү? Могул жерде гул бар. Мынакей. Ушул гул бизде колонкаларда более мусор болуп чыгып калышы мүмкүн. Ошон үчүн кыркып салабыз буну. Где-то 45 кГц чейин кыркып сала беребиз. Мынакей, могул жерде турат 45. Бизге основной могул жери керек. Мынакей. И бул жерде снейр голустар ойнойт, ошон үчүн түшүрүп коебуз. Анткени биздин кикибиз более расширенный экен спектри. Все. Киктин обработкасы болду бул.
Дальше снейрди обрабатывать этебиз. Буга деле Fruity Parameter KQ2. Бул деле 8 high pass. Кыркканда обязательно могу крутилканы секи могул жака жылдырсаңар музыка өзү өзгөрө баштайт. Ошол өзгөрө баштаган жерге чейин кыркыш керек. Андан дальше кырксаңар уже силердин музыкаңар мындай айтканда инструментиңер более такой сжатыйраак, мындай кысылыбыраак чыгып калат. Ошон үчүн мына угабыз. Уже өзгөрө баштады, көрдүңөр а? Мына могул жерге келип токтотобуз. Мындан бул жак уже өзгөрүп атат. А бул жер уже ошо өзгөргөнгө чейин биринчи точка. Все, мусорду кыркып салдык. Эми буга реверб кошобуз. Реверб деген бул эхо. Биздин тилде айтканда, мындай айтканда эхо. Так, Fruity Reverb 2-ни алабыз. High pass'ты кичине азайтабыз. Эми бул жерде ER'ди и мынакей, мына крутилкарды бир аз азайтып коебуз. Мына без эффект и с эффектом. Так, дальше бас. Fruity Parameter KQ. Буга деле кайра эле 8 high pass. Мынакей. Уже өзгөрүп, мындай кылсаңар өзгөрүп кетет, а могул жерге келгичекти уже өзгөрбөй атат. Демек, биз ушул жерге чейин гана кыркып алабыз. И мына могул жакта мына канк деген бир неприятный звучение берип атат. Бир аз түшүрүп коебуз. Буга деле реверб кошуп койсок боло берет, эхо. High pass'ты бир аз азайтабыз, муну деле азайтабыз. Так, дальше пианино. Кайра эле ошол step 8 high pass. Так, мынакей, все, обработка кылып алдык. Кыскача обработка болду бул. Самый начальный обработка. Дальше дагы эффекттер койсоң боло берет. Дальше эффекттерди кийинки чыгарыштарда, кийинки проекттерде, ушул эле проектте кийинки уже уроктордо дагында развивать этебиз. Бир полноценный бир музыкага чейин, полноценный аранжировкага чейин жеткиребиз. Ошондуктан азыр биринчи уже вот экинчи видео уроктон уже обработканы баштадык. Кийинкисине дагы дальше обработка кылып уже мындай айтканда полный аранжировкага жеткиребиз ушул проектти. Так, давайте бул жака коелу. Мынакей, мунуну басасаңар, паттернду басасаңар и бассаңар, все, бул жака өтүп калат. Ар бирин отдельно кылыш үчүн азыр бир эле каналды да мынакей. Отдельно кылыш үчүн мына стрелканы басабыз и setting by channel деген кнопка бар мынакей. Setting by channel. Бул отдельно ар бир өзүнчө бир сетке коюу дегенде мынакей. Ар бири өзүнчө болуп калды, көрдүңөрбү? Просто могул жерге коюп туруп, мына крутилканы кылсаңар өзү алмаша берет. И бул жактан дагы отдельно болуп калат мына. Так, белгилеп алабыз. Шрифт, мышка менен копировка. Же болбосо белгилеп алып туруп, Ctrl-B менен деле копировка кылсаңар боло берет мынакей. Так, башында башталганда муну удалить үчүн инструмент удалить үчүн просто мышканын оң жагын бассаңар удалить этет. Кайра мышканын мына, например, кикти коюш керек болсо, кикти өзүнө бир басасаңар и монтип туруп бассаңар сол жагын и все коюлуп калат. Так, бул жака өтүп алабыз.
все. Бүгүнкү проектибиз болду. Артынан кайталап силер деле өз алдыңарча кылып көрсөңөр болот. Эквализацияны, например, ошого окшотуп бардык инструменттер FL Studio'нун өзүндө бар. Мынакей бул жерде Pax деген папкада бардыгы бар. И плагиндер деле бардыгы бар. Ошондуктан өзүңөрчө кайталап көргүлө. Обязательно кайталап көргүлө. Өзүңөр да жакшы түшүнөсүңөр. 1-2 жолу кайталагыла, удалить этип, кайра кайталагыла. Ушул нерсени толук түшүнгөнгө аракет кылгыла. Кийинки чыгарылыштарда уже буну ушул эле проектти развивать этебиз. Ушул проектти эле ачып туруп, дальше дагы инструменттер кошобуз, дальше переходдор кошобуз, астына луп деген эмне, луптарды кошобуз, сэмплдарды кошобуз. Ошентип дальше продвигать этебиз. Анда эмесе достор, каналга обязательно подписка болуп, силердин ар бир подпискаңар мен үчүн өтө маанилүү. Колдоп койгула. Эми эле баштадык, бизде аз эле адамдар. Мындай нерселер Кыргызстанда жок. Мен анткени биринчи жолу кыргыз тилинде мындай музыка аранжировка боюнча биринчи выпускта биринчилерден болуп чыгардык десек дагы адашпайбыз. Ошондуктан каналга подписка албетте и лайк. Өзүңөрдүн оюңарды, өзүңөрдүн каалоо тилегиңер же суроолор болсо комментарийга жазып калтыргыла. Мен обязательно баарын окуйм и баарына жооп бергенге аракет кылам, обязательно жооп берем. Ладно, всем пока, всем чао бомбито. Силер менен мен Битмейкер каналы болду.